Мына ушул Төрткүл суу сактагычына 2 бала чөккөн, анын бирөөсү табылып, бирөөсү 3 күндөн бери табылган жок. Бүгүнкү күнү да бул жерде издөө иштери жүрүп жатат. Куткаруу иштерине шарттар баары жакшы. Азыр бизде суучуларды эң негизги суучул костюму, суучул кайыгы, издөө иштерине ошол. Бүгүн 17 май күнү Төрткүл суу сактагычына чөгүп кеткен балдардын бирөөсүн издөө иштери улантылууда. Куткаруучулар биринчи баланы маалымат туура берилгендиктен бат табылганын, экинчи өспүрүмдүн кайсыл тарапта сууга чөккөн жери анык эместиктен табуу кечеңдеп жатканын билдиришти. Алар менен келген достору бар экен. Бир досту айтты, көлдүн оң жагына баратты эле дейт. Ал жакты карасак, жок. Кээ бир нелер, мына көлдү билгендер дейти, ошо канал менен барсаңар, может, ошол жакка кирип кеткен дейт. Көрсөтүп берген ал так маалыматтардын баарын карадык. Ал жакта дагы жок. Кечээ күнү баланы издөөгө 30 куткаруучу тартылса, бүгүн издөө куткаруу иштерине 50ге жакын куткаруучу тартылып иш алып барууда. Республика куткаруу отрядынан 20 куткаруучу, Баткен областынын башкармалыгынан 20 куткаруучу келип, бүгүн издөө иштери жүрүлүп. Аба ырайынын сууктугуна жана көлдүн толкундугуна карабастан куткаруучулар куткаруу иштерин жүргүзүп жатат. Эске салсак, 14 май күнү Төрткүл суу сактагычында кайык менен жүрүп 2 эркек бала сууга чөгүп кеткен. Жерине өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин 3-чү өзүнчө издөө куткаруу отрядынан 16 куткаруучу тартылган. 15 май күнү саат 8:35-те 2009 жылы туулган өспүрүмдүн сөөгү табылып, жакындарына өткөрүлүп берилген. Ал эми экинчи жоголуп кеткен 2006 жылы туулган баланы издөө иштери улантылып, бүгүнкү күндө жалпы 82 адам издеп жатат. Гүлбарчын Аймерова, Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа, Баткен.